Aman. Nima oldu? Ё-моё. Апай, аспанга караңыз, не болот? Асмандагы белгисиз объект Орусия менен Казакстанда да байкалган. 5-июнда Бишкек шаарында анын айланасында жашаган тургундар асманда белгисиз учуп жүргөн объектти көрүшүп, социалдык тармактарда сүрөт жана видеолорду бөлүшүүдө. Окуя болжол менен саат 23:10 чамасында болгон. Ушул эле көрүнүштү Орусиядан жана Казакстанда да байкашкан. Көйлөрдүн айтымында жарык чачкан, өтө ылдам учкан объект асманда бир нече секунд көрүнүп, андан соң көздөн кайын болгон. Айрым тургундар бул көрүнүштү жөнөкөй учактын чагылышы болушу мүмкүн деп божомолдорсо, башкалар аны кометага же метеоритке окшоштурушууда. Кибер социалдык тармактарда бул космостук аппарат же спутниктен калдыгы болушу мүмкүн деген пикирлерди айтылууда. Кытайдын ракетасынын бөлүктөрү Кыргызстан менен Казакстан элинин жүрөгүн түшүрдү. Ассаламу алейкум туугандар. Бул көрүнүш ракетанын калдыктары болобу же метеориттер болобу, кандай болбосун бул Кудайдын кудурети менен бул жердин катмарында 5 кабат атмосферасынын 3-кабатында күйүп кетип атат. Бул видеодо көргөнгөрдөй бул жердин катмарынын атмосфералары ушундай көрүнүп турат. Ушул жерде метеориттер күйүп кетет. Ал кантип күйүп кетет дегенде бул ылдамдыгы өтө 40 000 км тездикте, саатына 40 000 км тездикте жүргөн үчүн бул ошол жерде күйүп, жарылып, даже жерге түшпөй жок болуп кетет. Кээбиркилер анча калдыктар гана жерге түшүшөт. Бул жерде даже космический мындай капсулаларды көрсөңөр деле, булар акырындык менен барып жерге кайтып атканда ылдамдыгын көбөйтүп барып секин жердин атмосфераларына кирип, орбитасына кирип барып тургандан кийин ылдамдыгы көбөйгөн сайын бул кызып барып туруп өтө кызып, анан кийин метеориттер күйүп кетет. А бул ошого туруштук бере турган кылып чыгарып жасашканда, ошон үчүн бул күйбөй жерге, бирок сырттары күйгөн менен капкара бойдон жерге түшөт. Эми буну биз мындай карасак, бул асмандагы отту ким кылды деп ойлойсуңар? Мындай карасаңар да, бул космос менен дагы булардын бир кабаты күндүн зыяндуу нурларынан сактайт, бир кабаты жердеги абаны сактайт, дагы бир кабаты температураны сактайт, дагы бир кабаты бул космос менен вакуум боштондугу менен ограничение, чектөө. Ошол вакуум боштондугу буга келип кошулуп кетпейт, бул барып вакуум боштондугуна кошулуп кетпейт. Карагалачы туугандар. Бул өтө бир таң калыштуу десек болот да. Себеби бул мындай жөнөкөй бир адам деп эле коюп өтүп кете турган нерсе эмес да. Буну терең түшүнүшүбүз керек, буну терең ой жүгүртүшүбүз керек. Асманда кантип эле бир от жагып берсин, ушуну күйүп кетсин, бияка түшпөй калсын деп туурабы? Бирок буну эч ким, даже менмин деген окумуштуулар деле бул нерсенин колунан келбейт. Асманды эч ким башкара албайт Кудайдан башка. Ушул нерселерди көрүп, Кудайды таанышыбыз керек биз. Ошол нерсени көрүп биз өзүбүздүн динибизди табышыбыз керек. Өзүбүздүн каяктан туулганыбызды, каяка барышыбызды билишибиз керек туугандар. Бул өтө мындай терең маселе, эч ким маани бербегени менен, бирок өтө мындай серьезный маселе. Муну мындай көз ичип өтүп кете турган нерсе эмес. Өз көзүбүз менен көрөбүз. Канча жылдан бери мына жылдыздар асмандан учуп барып жок болуп кетет го. Ал жылдыз эмес, ал ошо метеорит болот. Метеориттер күнүнө 50 000 жакын метеориттер түшүп турат, майда 3 см, 5 см. Бул кичинекей метеориттер. Анан космический пыль, космический чаңдар деп коет. Ошол деле метеорит катары кирип кете берет, мындай миллиметр болуп эсептелип, ошонун баардыгы жерге түшүп турат. Бирок алар күндүн жарыгынан көрүнбөй, кичинекей болгондуктан алар алыска узабай эле сразу күйүп эле жок болуп кетише берет. Ошон үчүн туугандар, биз жер бетинде жүрөбүз, ошону билбейбиз, баалабайбыз, ойдо жүгүртпөй жашай бергенибиз туура эмес. Биз ой жүгүртүшүбүз керек, билишибиз керек, изилдешибиз керек. Жок дегенде Кудайды тааный билишибиз керек. Жерди ушунча нерсе бизге жашоо жаратып берип атат. Эгерде мисалы үчүн айда эмне үчүн баягындай метеорит, астероиддин издери бар, айда баягындай мындай тегерек мындай точка дактар бар. Ошолордун баардыгы астероид, метеорит, себеби алардын атмосферасы жок. Ошо атмосферасы жоктугунан айга каалагандай калчап, астероид, метеориттер түшө берет тез. А бизде жерди ушинтип коргоп турат, себеби жерде жашоо болуш үчүн кыяматка чейин. Ошону биз ой жүгүртүп түшүнүшүбүз керек туугандар. Бул жерден таң калуу эле сөгүнүп, бул жерден эме болгондорду көрүп калдым. Бул жерде сөгүнүш керек эмес, бул жерден таң калыш керек болчу. Кимдир сөггөндү билбейм, тескерисинче Кудайды тааныш керек бул жерде, сөгүнгөндү унутуп.